Мелис Мырзахматов премьер-министр болбойт. Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзахматов өкмөт башчылыкка талапкер болуудан баш тартты. Бул тууралуу Өздүк булактар билдирди. Маалыматка ылайык Жогорку кеңеш азыркы өкмөт башчынын милдетин аткаруучу Артем Новиковдун талапкерлигин кароодо. Булак Факт Кейдж. Премьер-министр Камчыбек Ташиев же Артем Новиков болот. Мындай пикирин Жогорку кеңештин депутаты Дастанбек Кешов билдирди. Анын айтымында кийинки жумадан ким өкмөт башчы болот белгилүү болуп калат. Менден сурашып жатат, КСДП фракциясы качан жыйын өткөрүп, ким жаңы өкмөт башчы болорун аныктайт деп. Биринчиден, КСДП фракциясы көптөн бери жыйындарды өткөрбөй калган, эми деле жыйын өткөрүшүнө күмөнүм бар. Менин оюмча, көпчүлүк коалиция премьер-министрликке кимдир бирөөнү сунуштабайт. Өкмөт башчыны президент сунуштайт. Бул Новиков же Ташиев болот. Көпчүлүк коалиция аны бекитип гана берет, дейт Бекешев. Булак Репортер Кейдж. Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровду иш сапары менен Түркмөнстанга келүүгө чакырды. Бул тууралуу 28 январда Тышкы иштер министри Руслан Казакбаевдин Түркмөнстандын Кыргызстандагы элчиси Шадыр Домиредов менен жолугушуусунда маалым болду. Түркмөнстандын элчиси Гурбангулы Бердимухамедовдун Садыр Жапаровду куттуктаган баракчасын тапшырды. Анда эки өлкөнү кылымдардан бери келе жаткан достук, боордоштук жана ынак коңшулук мамилелер байланыштырып турары айтылат. Ошондой эле учурдагы бийик деңгээлдеги ишеним жана түшүнүшүү эки тараптуу кызматташтыктын конструктивдүү өнүгүүсүнүн бекем негизин түзөөрү белгиленген. Бердимухамедов кыргыз-түркмөн мамилелерин жаңы деңгээлге көтөрүү үчүн аракетин жумшоого даяр экендигин айткан. Булак Марал ФМ. Бишкектеги Садык Алиев көчөсүндө жайгашкан кампа күйүп кетти. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Окуя болгон жерге саат 10:47 эки өрт өчүрүү тобу жөнөп кеткени такталды. Жабыркагандар жана жаракат алгандар жок. Өрт толугу менен өчүрүлгөн. Кытайдын карызына датка кемин менен ТЭЦ кетип калышы мүмкүн, дейт Акылбек Жапаров. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров Кытай мамлекетине карыз төлөнбөсө Кыргызстанга кандай коркунуч болооруна токтолду. Кытайга карызды төлөбөсөк, алар ТЭЦке, датка кеминге түндүк-түштүк альтернативдүү жолуна өздөрү ээлик кыла башташат. Ээлик кыла башташат деген өздөрү келип, өздөрү иштетип, өздөрүнүн тарифтерин коет. Биздин эл алардын тарифтерин көтөрө албайт. Тилекке каршы келишим ушундай түзүлүп калган. Кытайдын акысы бар. Акылбек Жапаров бул тууралуу бүгүн Санжыра радиосунун жаргылчак уктуруусунда билдирди. Булак Аргумент Кейдж. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Исхак Масалиев Камчыбек Жолдошбаевдин жоругу боюнча өз пикирин калтырды. Масалиев ушул мамиле жалпы Жогорку кеңештин депутаттарынын көрсөткүчү, дейт. Месага уялчак депутат Камчыбек Жолдошбаев 2 күндөн бери интернет сахнада жүрөт. 3 бармактуу комбинацияны көрсөтүп Месага деп. Бир ой, ушул мамиле жалпы Жогорку кеңештин депутаттарынын көрсөткүчү. Мыйзамсыз мөөнөтүңөрдү узарттыңар десе Месага. Мыйзамдарды одоно түрдө буздуңар десек Месага. Кеткиле десек Месага. Жөнөкөй жарандардын жана бийликте отурган кишилер менен ортосундагы ажырыгы өсүп баратат. Түшүнбөсөңөр камап таштайбыз, дейт. Булак Элдик Медиа. Абылгазиевден табылган батирлер башка атка минерге ооп жатат. Кызмат абалынан пайдаланып, эбегейсиз кыймылсыз мүлккө ээ болду деген берене менен камакка алынган экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин батирлери жалган болуп чыкты. Бул тууралуу анын адвокаты Данияр Эркинбаев Абылгазиевдин бөгөт чарасын аныктагандан кийин журналисттерге билдиргенин Азаттык үн алгысы билдирген. Анын айтуусунда 26 январдагы 1-суракта Бишкектеги Залкар курулуш компаниясынын 100 батири Асылбек Абылгазиевге таандык деген айыпка байланыштуу суроо берилди. Мурдагы премьердин тууганы. Ал суракта баарын түшүндүрүп бергенден кийин бир күн ичинде кошумча текшерүү жүрүп, анын натыйжасында батирлер боюнча коюлган айып алынды. Бул фактылар Абылгазиевди мыйзамсыз баюу боюнча айыптоого жетиштүү далил жок экенин көрсөттү, дейт. Демек, жакын арада Абылгазиевге илинген мыйзамсыз баюу боюнча айыбы жокко чыгышы толук мүмкүн. Ага мыйзамсыз мүлктөрдү чаптап, каралаганга аракет кылган кызматкерлер жоопко тартылабы же? Булак Компромисс Кейдж.
Бишкектеги батирден $82.000 уурдалган. Бишкек шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдөгү батирлерге кол салып жүргөн ууру кармалды деп билдирди Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы. 6-кечи райондун жашоочусу аял киши 18-январда милиция кызматкерлерине кайрылып, уурулар батиринен $82.000 акчасын жана $18.000 бааланган алтын буюмдарын уурдап кетишкенин айткан. Бул факт жазык кодексинин 200 беренеси менен катталып, ыкчам иштер башталган. Анын алкагында Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан 1984 туулган киши кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын абагына убактылуу камакка алынды. Булак баракелди. Бекборбиев Садыр Жапаровду сындагандарды тилдеди. Бул тууралуу РЧ Бекборбиев өзүнүн жеке Facebook баракчасына жазып чыкты. Башка тилде так сүйлөй албады дегендер, акыл эсиңер ордундабы? Качан эне тилдүү болосуңар? Ал силердин тил эмес, кыргыз үчүн кыргызча сүйлөй албаган уят. Шылдың иш экени сенин мээңе качан жетет, дейт ал. Булак аргумент кейч. Камчыбек Жолдошбаев уят колун көрсөткөн окуя боюнча үн катты. Кече 28 январда таңкы саат 9:30 чамасында Бишкек шаарынын Чокморов көчөсүндө чыгыш тарапты көздөй бараткан Жогорку кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаевдин Lexus үлгүсүндөгү автоунаасына бир аты белгисиз чолок көчөдөн чыга калган Mercedes автоунаасы жол бербей кагылыш жасады. Бул тууралуу депутаттын басма сөз кызматы билдирди. Биринчи даражадагы Чокморов көчөсүндө бараткан Lexus автоунаасына жол бербей, экинчи даражадагы чолок көчөдөн капыстан чыга калып, Mercedes автоунаасы жол жүрүү эрежелерин одоно бузду. Жол кырсыгынан кийин Mercedes автоунаасынын айдоочусу митаамдык кылып Lexus автоунаасына келип, анын рулда олтурган айдоочусуна эмес, арткы орундугунда олтурган депутат Камчыбек Жолдошбаевке асылып, оозуна агыт кирип карайып чыгып, жол кырсыгына депутатты айыптап, анын документтерин көрсөтүүсүн талап кылып, чагым жасап, депутат ачуулангандан кийин аны видео камерасына тартып алып, социалдык тармактарда каралап таркатууда. Жол кырсыгынан кийин эки машина тең жол инспекциясынын айып аянтчасына токтотулган. Азыр компоненттүү органдар жол кырсыгынын себептерин иликтеп документтештирүүдө. Биз мунун баары мыйзамдуу болушун каалайбыз жана мыйзамга баш ийебиз. Депутат Камчыбек Жолдошбаев бул жол кырсыгынын айынан айыпкерлердин чагымына жол берем деп ачууга алдырганы үчүн коомчулуктан кечирим сурайт деп айтылат билдирүүдө. Булак аргумент кейч. Садыр Жапаров социалдык тармактар аркылуу президент болду дейт Илим Карыпбеков. КТРКнын мурдагы жетекчиси Илим Карыпбеков элдик талкуу программасындагы талкуу учурунда төмөндөгүлөрдү айтып өттү. Медиа сабаттуулукту мектептен баштап окутуу керек. Азыркы бийликке келген Садыр Жапаров социалдык тармактар аркылуу президент болгонун анык айта алам. Аны Садыр Жапаров түрмөдө отурган кезде эле WhatsApp мессенджерлеринен группаларды ачып, элди үндөгөнүн өзү айткан дейт. Булак аргумент кейчи. Көптөп сабап өлтүрүп, сууга агызып жиберишкен. Алайда милиция кызматкерин өлтүрүп кетишти. Ош облусунун Алай районундагы милиция кызматкерин өлтүргөн шектүүлөр кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык 28 январь күнү саат 16:30 чамасында Алай райондук ички иштер нөөмөт бөлүмүнө Гүлчө дарыясында жашы 30-35 жаштагы жарандын жансыз денеси табылган. Жансыз денени өзгөчө кардалдар министрлигинин кызматкерлери суудан алып чыкканда ал 32 жаштагы Алай райондук ички иштер бөлүмүнүн аймактык милиция кызматкери экендиги аныкталган. Денени сырттан кароо жүргүзгөн учурда ал киши колдуу болуп каза болгону аныкталган. Көп узабай кылмышка шектүүлөр кармалган. Алар Алай районунун Будалык айылынын 54, 32 жана 31 жаштагы тургундары болушкан. Алар убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Кылмышка шектүү 31 жаштагы жаран мурда Орусиянын аймагында каракчылык боюнча соттолгон. Курман болгон кызматкери 2021 жылдын 28 январь күнү эртең менен жумушка келбей калган. Жумушка келбей калгандыктан жетекчилиги издей баштаган. Андан соң анын жансыз денеси табылган. Маркум 2021 жылдын 27 январь күнү саат 21:00 чейин жумушта болгон. Жумуш убактысы бүтүп үйүнө кеткен. Алгачкы тергөөдө маркум жумуштан кийин жакын мамиледе болгон балдар менен жакын санаалаш досунун туулган күнүн белгилеп олтурушкан. Ал жерде спирттик ичимдик ичип, мас абалдагы достор сөз талашып мушташа кетишкен. Натыйжада көптөп кызматкерди сабап салышкан. Ал алган жараатынан окуя болгон жерде каза болуп калгандыктан кылмыш изин жашыруу максатында шектүүлөр маркумдун денесин унаага салып барып сууга агызып жиберишкен.
Окуя болжол менен саат түнкү 3:30 таңкы 5:30 чамасында болгон. Учурда далил буюмдар алынып, тергөө иштери жүрүүдө.